Assalamu alaikum urmatlı Kırgız elim. Kırgız elimde aytılıp жүрөт. Elin qanday olsa ajooң da ошондой болот деп. Мына 30 жылдан бери эгемендүүлүктү алгандан бери карап көрсөңөр Акаевтан баштап бул коррупционерлер болду да. Үй бүлөлүк башкаруу, бир туугандардын башкаруусу, шоферлордун да башкаруусу болуп кетти. Акаев баштап берди. Чет мамлекеттерге сырткы карызды алып, биздин мамлекетти карызга батырып кеткен. Ар бир президентти карап көрсөңөр, ар бири ошентип эле кетип атышат. Булардын баарын эмне деп айтса болот? Булардын баарын эл душманы деп айтса болот. Мына азыр деген парламенттик башкарууну калтырыш керек деп атат. Bundan пайда болобу? Пайда болбойт. Өзүңөр көрдүңөр да. Ар бир партия өзүнчө министерстволорду бөлүп алып талап жегенден башка эчтеке жок. Мында деген Садыр Жапаровдун жана айтканы конституцияны өзгөртүш керек. Баш мыйзамдар деп. Бийлик элге баш ийиш керек. Эл бийлик эмес, бийлик элге. Жана айтып аткан делегат деп аткан съезд деп ошол туура болот. Биз деген ар бир квартал сайын президенттин отчетун угуш керек. Жаңы президент болгон. А бир жылдан кийин съезд кылып туруп, делегаттар дагы аны карап көрүш керек да иштерин. Эгер бир кварталда өзгөрүү болбой неметсе, дагы бир кварталга эки кварталдын ичинде өзгөрүү болбосо, президентти алып тасташ керек. Бул коррупционер да иштей албайт. Мына ошон үчүн мындай кылыш керек да. Азыр экономикада президент жана 1% деш керек. Бул президент иштеш үчүн ошондой кылыш керек. Эгер сырткы карызды канчага азайтса, ошонун 1%-ин зарплат кылып бериш керек. Эгер азайта албаса, президент зарплат албай калат да. Зарплат албаган киши иштебеш керек. Зарплат ала албайсыңбы? Кеткин жумуштан деш керек. А бизде деген азыр мурунку жана парламентский тияк бияктарды калтырып койсок, булар келет дагы толку гана жегенден башка эчтеке билишпейт. Биз ушуну деген эмеге киргизишибиз керек да. Президенттик шайлоо болуп атпайбы? Эми ошогон деген ушундайды киргизип туруп, ушундай закондорду. Жана Садыр Жапаровдун айтканы туура. Ошону колдош керек. Жанагы делегат болуш керек. Конституцияны өзгөртүш керек. Баш мыйзамды бийлик элге баш ийиш керек дегенди. Анан кийин жанагы немени кошуп койсо, президент жана 1% деп. Бул экономикада. Эгер сырткы карызды кутултпаса, президент ал деген зарплаты жок болот, 1%. Аны деген жумуштан алыш керек. Эгер президент деген начар президент болуш үчүн бир жылда 20 миллионга азайтса, бул начар президент. Начар деп. Аны деле алмаштырыш керек да. Эгер 1,5 миллиардга азайтса долларга сырткы карызды, бул орто президент. Эгер 1 миллиард андан жогору болсо, ал президент деген жакшы президент, эң жакшы президент деп ойлойм. 1 миллиардга азайткан күндө президенттин зарплаты 10 миллион доллар болот. Биз ошо 10 миллион долларды беришибиз керек да президентке. 1 миллиард долларга сырткы карызыбыз азаят. Мына ушуларды карап көрүшүбүз керек. Биздегилер мына могу сырткы карыз боюнча, реформа боюнча, экономика боюнча эч кимиси мындай кыргыздардын сүйлөп аткандарын укпаган үчүн мен да ушул өзүмдүн немемди айтып коеюн дегем да. Ар бир киши деген өзүнүн салымын салыш керек. Бул азыркы биздин кыйын убакытта ушу өзүбүздүн салымдарыбызды салсак, ар бир киши, биз деген алдыңкы өнөккөн мамлекеттерге кошулуп калабыз деп ойлоймун. Бизде жакшы президент келсе, 2-3 жылдын ичинде сырткы карыздан кутулса болот. Андан кийин баары жакшы болуп кетет. Баягы күнү Садыр Жапаров айтып атат, элдер айтып атпайбы, светти азандат деп. Светти
Арзандатканда деле болбойт. Bundan деген бөлөк жолдорун издеш керек да. Азыр биздики жакшы эле арзан светибиз деле. Кудай атоо деш керек да. Азыр айылдарда от жакпай калышты. Отун таш көмүр жакпай калышты. Баары эле азыр карасаң жаштардын баары теплый пол коюп атат. Келет күлүштү этет. Бул деген так что тиги светтин деген кымбат эмес, арзандыгынан да. Эгер ушунун баарын ойлоп, свет деле нормальный эле. ГСМ, свет, жана тоо кендеринен алтын иштеткендерди коррупциядан неметсе, таможнясын карап чыкса эле биз оңолобуз. Кыйын президент келсе эле бизге жакшы болот. Давай элдерибиз ушу эл кыргыз эли ушу кандай кылса оңоло тургандарын ошо боюнча жазсаңар жакшы болмок. А то баары эле эмне сүйлөгөн баары пикет, арзандат, мындай турмушубуз тигиндей. Бунун баары тең эле, мунун баары тең эле. Жана парламентскийге барабыз деп, булар туура эмес жолдор. Келгиле кыргыз эли. Кыргыз мамлекетин деген көтөрүп кетиш үчүн ушундай сырткы карызды кандай кутулса болот, реформаны кандай кылыш керек, экономика боюнча мындай өзүңөрдүн салымыңарды кошсоңор, биз оңолуп кетебиз деген ойдомун. Эми көрүшкөнчө сак саламатта болгула.